Сөз эркиндигин, адам укугун коргоо, аларга баягындай бир эркиндик берүү бул биздин эң башкы биринчи милдетибиз ушул. Кыргызстанда мисалы сөз эркиндигин тыюу, диктатура орнотуу деген бул жомок сыяктуу да. Болушу мүмкүн, 3 жылда болушу мүмкүн, 5 жыл болушу мүмкүн, эң көбү болгону. Анын сөзсүз түрдө бул эл өзүнүн баасын берип, өзүнүн жыйынтыгын чыгарып коет мына. Мына Акаевдин мезгилинде 15 жыл чыдады эл. Чыдады, акыр аягында уже сөз эркиндиги да тыйылып, баягындай бир коррупциялык моменттер күчөп, ушундай бир диктатуралык немелерге баратканда, баягы үй бүлөлүк башкарууларга баратканда эл кулатты мына. Андан кийинки Бакиевдин мезгилинде 5 эле жылдан кийин кулатты. Атамбаевдин мезгилинде эптеп чыдады эми. Бая мөөнөтү бүткөндөн кийин кетет да эми деп чыдады. А Жээнбековдун убагында 3 жылдан кийин кылып койду мына. А эгер мен дагы алардын катасын улап диктатура орнотом, же болбосо ушундай мен өзүм билгенимди кылам деп эле баягы мыйзамдарды тебелеп, баш мыйзамдарды тебелеп кете берсем, мени деле 3 жылга жетпей кубалап түшүшү мүмкүн. Анткени кыргыз эли андай нерсеге чыдабайт да. Ошондуктан бизде дайыма сөз эркиндиги, баягы журналисттердин коргоо, адам укугун коргоо деген дайыма сакталат.